Чегара тилкесинен 100 метрдей аралыкта жайгашкан Сугат каналы Совет доорунда курулуп, 2 чакырымдай бөлүгү Өзбекстандын аймагынан өткөн. Мындан улам өзбек тарап суунун басымдуу бөлүгүн алып, кыргыз айылдарына суу жетпей келген. Алынган суудун Кыргызстандан чыккан суудун тең жарымынан көбү Өзбекстанга пайдаланып жүрүлгөн. Азыркы күздө манакей турбабыз ишке түшүп, манакей президентибиз Садыр Жапаровдун жардамдары менен мына ошо Кыргыз районунун Баткен областынан жардам бергендигине байланыштуу. Мана азыр турбабыз ишке түшүп, буюрса суу проблемалары анча чечилди деген ойдобуз биз. Дыйкандын айтымында көз карандысыз сууга суу берилгенден тартып, быйыл суу тартыштыгы болбой, эккен эгиндер да ойдогудай түшүм берди. Сугат каналдагы сууну 5 айылдын эли эгин келе эмес, таза суу катары да колдонушат. Бул сууду бир эле Сугатка эмес, мындай таза суу болуп ичип дагы колдонобуз да. Эми кичине тартыш болду го, бирок жакшы эле суу очуру менен мындай ичип, өзүмдүн да үлүшүм бар 44 сотик. Үлүштө бак кылып койгом, ошо бакты. Суу жакшы эле жетип жатат азыр. Көп жылдар бою Өзбекстанга суудан көз каранды болуп келген Исхак Болотхан айыл аймагында Дүкер жолу менен көз карандысыз суу тартуу иштери 2021 жылы башталып, республикалык бюджеттен 155 миллион сом бөлүнгөн. Курулуш ушул жылдын жаз айларында бүткөрүлүп, жазгы талаа жумуштары башталганда 5 айыл үзгүлтүксүз суу менен камсыз болду. Өзбекстан республика территориясына обход кылып байланып өтүп, 4 километр 324 метр узундукта турба менен темир турба менен келип обход кылып өттүк. Где-то 5 айыл суу ичет. 5 айыл суу менен, Сугат суу менен камсыз болуп, сугарымдуулугу жогорулады. Ошол 1000 гектар жердин сугарымдуулугу жогорулап, Өзбек республикасына көз карандысыз болуп, Сугат сууга эме болду. Көз карандысыз суунун берилиши менен чегарадагы аймакта мындан ары суунун тартыштыгынан иштелбей калган эгин аянттар иштелип, элеттеги элдин жашоо турмушу жеңилдейт дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү.